Бисмилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Иман келтірген мұсылмандарға Фирдаус бейішін даярдаған Аллах Таалаға чексіз мақтаулар. Анын ақиқат пайғамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға салават саламдарды айтқандан кейін барыңыздарға ислам динінің саламдашусын айтамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әрбір орынның шифасы бар. Жабир радиаллаху анху риwayat қылған хадисте Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ликулли даин дава, фа иза усиба давау даи бараа биизниллахи азза ва жал." Әрбір орынның шифасы бар. Егерде оруға өз дарысы беріле тұрған болса, улуу Аллахтың ийгилиги менен айыгат. Сахих Муслим. Ошондой эле Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма анзалаллаху даан илля ва анзала лаху шифа." Аллах кайсы гана ооруну түшүрбөсүн, ага сөзсүз шифасын да кошо түшүрөт. Сахих Бухари. Пайгамбарыбыздын бул хадистери эгер адам ооруп калса, дарыланып шифа издеши керек экендигине далил болот. Ислам шарияты оорулардын алдын алууга жана оорудан айыгуу үчүн тезинен дарыланууга буйруйт. Илимсиздик кылып, караңгылык кылып, ооруган кезде дарыланууга каршы болуу, ооруканага кайрылуудан баш тартуу туура эмес. Ошондой эле келген ооруну тагдырга шылтап коюп, эч нерсе кылбай жата берүү да туура эмес экендиги пайгамбарыбыздын ушул куттуу хадистери менен бизге маалым болду. Ушул жерде айтып кетчү нерсе, оорудан айыгуу үчүн дарыланууда аткарыш зарыл болгон эки себеп бар. Биринчиси көзгө көрүнгөн себеп, экинчиси көзгө көрүнбөгөн себептер. Бул эки себеп кушка эки канат кандай керек болсо, ооруган адамга да дарыланууда дал ошондой зарыл. Айыгуу үчүн адам сөзсүз ушул эки себепти кылуусу шарт. Дарыланууда биринчи көзгө көрүнгөн себеп бул оорунун алдын алуу, гигиенаны сактоо, врачка көрүнүү жана дары ичип дарылануу. Ал эми экинчи көзгө көрүнбөгөн себеп бул дуа кылуу, сооптуу, жакшылык иштерди жасоо, садака берүү, Аллахтан шифа берүүсүн тилеп дуа кылуу. Ислам шариятынын оорулуу адамга буйруган буйругу айыгуунун себебин карманып, ооруканага кайрылып, дарыланып, артынан дуа кылып, Аллахтан шифа тилөө. Ошондо эгер Аллах насип кылса, шифа берсе, анда ал адам оорудан айыгат. Андыктан эки адам бир түрдүү оору менен ооруп, экөө тең бир түрдүү эле дары ичип, дарыланып, анын бирөөсү айыгып, экинчиси айыкпай калгандар канча. Ошондуктан айыгууну, шифаны дарыдан эле талап кылбай, эң биринчи дуа кылып, Аллахтан сураш керек. Аллахка таяныш керек. Ошондой эле дуа кылдым деп дарыланууну таштап койбой, себебин карманып, врачка кайрылыш керек. Имам Ахмаддын Муснад китебинде Усама ибн Шурайх деген сахабанын төмөнкү сөздөрү келтирилген. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен олтурганда бедуиндер, чөлдө жашагандар пайгамбарыбызга келишип: "О Аллахтын элчиси, биз ооруган кезде табыптарга кайрылып дарылансак болобу?" деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Наам я ибадаллах, тадау." Ооба да Аллахтын пенделери, дарылангыла. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa illa da'an wahida. Чындыгында Аллах оору бере турган болсо, ага сөзсүз шифасын да кошо берет. Бир гана ооруга шифа бербейт. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, ал шифасы берилбеген оору кайсы?" деп сурашканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-харам, ал карлык, картаңдык" деди. Муснад. Ислам дини оорулууга дарылангын деп эле буйруп койбой, оорунун алдын алууга да буйруйт. Пайгамбарыбыз оорунун алдын алуу үчүн өтө көп кеңештерди, насааттарды айтып кеткен. Ден соолук үчүн эң зарыл болгон тамактануу эрежелерин эч ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай жеткиликтүү кылып айтпаса керек. Аллах насип кылса, кийинки сабакта ислам шарияты боюнча туура тамактануу эрежелерин хадистердин негизинде айтып беребиз. Аллах Таала баарыбызды туура жолго баштасын. Баарыбызга чын ден соолук, күч кубат, береке берсин. Ар түрдүү оорулардан бизди алыс кылсын. Жашообузда кездешкен ар бир көйгөйдү шарияттын негизинде чечүүнү насип кылсын. Келген ооруга каршы күрөшүүдө пайгамбарыбыздын осуятын аткарып, дарыланып, Аллахтан шифа сурап дуа кылууну жана шарият көргөзгөн бардык себептерди аткарууну бекем карманган пенделерден кылсын. О Аллах, бизге өзүңдүн туура жолуңду туура түшүнүүгө жардам бер.
Бизди өзүң ыраазы болгон туура жолго башта. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.